Кечтен баштап биз социалдык тармактарда Ума Ислам журналы чакырык жасадык эле. Акцияга кошулуп, элдерге кайрылып, биздин бордош Туркиянын элине жардам берели депчи, ушул сыноодон тез өтүп кетсин деп, жабыркаган үй бүлөлөр канча азыр эшикте ушундай суукта калышты. Анан кече 4 сааттын ичинде эле жардам чогулду да. Бул жөнөкөй адамдар, биздин Кыргызстанда жашап аткан адамдар, мүмкүн колунда дагы жок болсо, бизден дагы бир кичине жардам болсун деп, ушул каражат топтоп, бир күндүн ичинде ушундай спальный мешок, азыр 90 спальный мешок кышка ылайыктуу алып келдик. Минус 25 градус суукта суукка чыдайт. Азыр эң керектүү нерсе. Биз кардешиз. Биз бир тууганбыз. Кыйынчылыкка кабылганда мусулман катары, бир тууган катары бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Сиздерге чоң рахмат. Аллах разы болсун. Аллах разы болсун. Бул биринчи партияны бүгүн алып келдик. Анткени азыр биз билебиз, ушул күндөрдө тез жардамды тез алып барыш керек да, мындай созбой.